Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Мен ушул азыр Оштун ак үйү деп коебуз. Мына Ош шаардык мэриясынын алдында турам. Ушул мен мага атайын Ош Навайы паркында атайын баягы коммерциялык багыттагы жерлерди убактылуу ижарага иштетип келген 20 жылдан ашык деп деле айтсак болот. Ишкерлердин арыз арманын жалпы коомчулукка аманат катары жайылтып коюуну туура көрдүм да. Ал үчүн мен аркамда ошол ишкерлердин дээрлик көпчүлүгү келген, эми бирин экин гана жок болуп калбаса, анан ушул маңыздуу айта турган, кайрыла турган жактары бар экен. Аманатты мен ушул өздөрүнүн ооздорунан сиздерге уктурайын да. Мына аксакал, өзүңүз баштасаңыз, мына ушул аянтчабызга эмнеге келдиңиз, кандай максат менен келдиңиз? Буга чейин ушул бизге жогоруда айткан проблеманы же көйгөйдү айтып, каяктарга бардыңыздар, кимдерге кайрылдыңыздар, анан кандай жоопторду алдыңыздар? Assalamu alaikum. Biz Alişer Navay atındağı parkta көп жылдан бeri emgeklenip ijarada turganбыз. Ошол жерде 2013 жылдан баштап Каримкулов улан балдар келечек осо Бек Мырзаев, Самат деген жигиттер келип ал жерде аренде калган. Ошондон бeri biz субарендатор болуп туруп калдык. Субарендатор болуп туруп ушул малга чейин бирге иштешип келдик. Алар ушул малга чейин жылдан жылга сезонный иште паркта. Ошо сезонный иште жылдан жылга ижара акыбызды көбөйтүштү, светти өчүрүп, төлөй албай калган убакта. Эми ал жерде көп деле акча таап эме кылбай, салкын жерде отуруп, мүмкүнчүлүгү чектелгендер бар. Мисалы үчүн дудук дүлөйлөр бар. Мен өзүм Чернобыль апатынын катышуучусумун. Көптөгөн буга чейин Мелис Мырзахматовго кайрылдык. Ал жардам берип жатты 2013 жылы. Андан кийин мэрлер, анан жакында эле мына Жеңишбек Токторбаев, эски мэр. Ал жардам берип атты. Ал айткан, алар эми мына азыркы балдар келечек осонун парктын директору Самат, Бекмырзаев Самат деген 500 миңден бересиңер деп калды. Ал эми 500 миңден берип, анан өзүбүздүн ордубузду башкадан заманбап кылып жасайбы, 500 миң бербей эле ошо проект боюнча жаңылап жасаганга кудуретибиз жетет. 500 миң кайсы жактан чыкты? Мыйзам негизинде эмес да десек болбой. Эми келип эски мэр кетип жаңы мэр келгенде уже 1 миллион сомго чыгып атат. Азыр ушул секундтарда 1 миллион сом бересиңер деп атабы? Өзүбүз куруп эме кылабыз дейт. Өз айткан сөзү да. Аксакал, муну карагыз. 1 миллион сомду сиздерден алат. Анан ошол жердеги мурда иштетип аткан ижара акы турган жайга баягы соода сатык кылуучу жайды салат. Анан сизде кириш үчүн дагы ижара акы төлөп, мен түшүрүмө караганда, мисалы үчүн 10 миң сом дейби, 20 миң сом дейби, анан келишим түзүп, анан ишти алып кетет деген маалыматты мен туура түшүнүп атамбы? Аныңыз туура. Мынандай да. Алардын пикири жөн эле мына паркты биз снос болду, снос кылып, өзүбүздүн жаныбыздан оңдоп атабыз. Ошого ар бириңиздер мурда жөн эле 500 миңден салым кошосуңар деп аткан директор азыр эми 1 миллионго чыгып алды. Ито заманбап кылып, алиги проект боюнча берилген местабызды жасашыбыз керек, эме кылышыбыз керек. Эң көйгөй маселе, бардыгыбыздын эле көйгөйүбүз ошол маселе болуп атат да. Таң калыштуу экен да. Ким, сиздин оюңузду калыбы? Саламатсыздарбы? Ошо мен биринчиден президентибизге кайрылат элем. Урматтуу президент, ошо биздин көйгөйлөрдү угуп койсоңуз, элдин көйгөйүн угуп койсоңуздар. Биз ушу суноско кабылып, местабыз сунос болгон. Мен 2005 жылдары ушу Красноярскийде жүрүп, ошо жактан мигрант болуп жүрүп, тирчилик кылып, бала чакам эки жакта калгандыктан ушу Ошко келип отурукташканга аргасыз болгонмун. Ушу жерден Навай парктан келип, ушул мамлекетте болчу ал убакта. Мамлекеттен ушу жер алып, ошо жерге аренда төгүп, ондо арзан эле болчу. Ушу 1000 сом тегерегинде эле төгөт болчубуз. Ошентип бала чакабызды багып, ушу жылдардан бери иштеп келебиз. 2013 жылдан баштап ушу арендага берилип кеткен парк.
Андан бери ошол арендаторда иштеп келебиз. Арендага келгенде эле сразу эле биздин арендалар ушу 10 миңден жогору болуп кеткен. Ушунчалык тез көтөрүлүп кеткен. Ошол таптарда бизге места бербейбиз дегенде да Мырзахматов мэрибиз ушу элдин көйгөйүн угуп, ушинтип чогулуп, ыйлап сыктап келгенибизден калганбыз ордубузда. Андан бери дагы ушунча жыл өтүп атат, 13 жылдан бери. Бир мисалы 17 миң ушундай төлөйбүз. Мындай аренда деле мындай туруп калган жок ордунда. Алардын арасында бардык услугаларды өзүбүз төлөйбүз, бардыгын неме кылып келдик. Бизге бир мисалы мен үчүн 5 бала багып, ошолорду чоңойтуп, ошолорду жайлап неме кылган үчүн оор болду. Биринчи группада балам бар менин. Чалым өзү 3-группадагы инвалид. Анан ошо жерге ушундай акчаларды топтошам кыйын да. Мен өзүм минутка иштетем, муну деле айтып кое берейин. Минутканын деле акчасы ондой эле эмес. Элди ушунчалык кыйнаган өтө туура эмес мен азыр. Ушу элди кыйнабайлы, жок дегенде ошо өзүбүздүн местабызды берип койсо, бизге бул жактан сөз берип, мен ошо жерден айттым, балдар барып снос кылабыз дегенде. Мэрибиз деле көрүп кетти. Буну азыр ошо телевидениеда деле немелерде деле бар. Буну көргүлө. Болбосо, жакшы болсо, неме кыласыңар дедиле, коюп коесуңар дедиле. Ого карабады, баары бир бузуп кетти. Эже кыжалат болбоңуз, местаңыз өзүңүздө калат, бирок өзүңүз ремонт кыласыз, дагы башка заманбап кылып ремонт кыласыз. Азыр жөн бошотуп чыгып бериңиз дегенден мен аларга ишенип калдым да, ишенип калып анан кийин местамды бошотуп бердим. Майли ушул эле сөзүңөргө турсаңар, дагы аракет кылайлы, дагы майли жаңыланып атат бардык эле жерлер деп местабызды бошотуп бердик. Бар жогу снос болду. Ал курулган нерселерибиздин бар жогу мусорго кетти. Эми эч нерсе калган жок дегендей, азыр биз курсак деле баары бир ошончо расход кетирип өзүбүз курабыз да. Ал эми андан кийин кече жакында эле жаңы мэр, Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев келип, кайра эле ушул ишкерлер менен жолугуп, анда дагы ушул баягы орток пикирге келебиз дешип, кыскасы мындай ишкерлер менен, жаңы азыркы инвестор менен, жаңы эмес, мурдатан иштеп келген өзү негизи ушул Набай паркын карап берген ишкер экен. Бирок ал өзүнүн жаңы долбоору менен жаңы заманбап күркөлөрдү куруп, андан кийин ошол белгиленген, ошол тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан белгиленген аймактарга отургузуп, кийин чогуу эле иштешебиз деп дагы сүйлөшүүлөр болгон экен ортодочу. Мына ошол көрүнүшкө дагы сиздерди күбө кылайын. Биздин барганыбыздын себеби ушул жерде месталарыбызда калса. Жанарбек Ишпекович, мындай болгондо биз өзү ордуларыбызда жакшына эле иштеп келатканбыз буга чейинчи. Анан кийин канча жылдан бери эле иштеп келатабыз. Эң алды 2003төн бери эле иштеп келатабыз. Бардыгыбызчы тиргилибиз ушул жерде. Баягындай базар эмес экен. Баягындай бир нерсе кылып соода сатык кыла кое турган алып чыгып кетип элечи. Анан кийин бул жак директор, биздики директор. Мурунку мэрия ошолар менен иштеште бизди ишибизди калтырган да. Анан кийин азыркы будан сизден мурунку мэр келип туруп, баардыгыбызды кысып эле мына жерге тургула деп койду да. Могул жерди бердиби? Проект боюнча азыркы проект боюнча ушул жерден. Чеке. Ылдый жактан берди чекеден түптөн. Бул жерди парк кезинде азыр бузулуп турбайбы? Ремонт жүрүп атат. Буга чейинкиси буяк парк эмес, базар болуп кеткен буяк. Мына могу кишилер баарыңар ар бир ушунча киши турса, ушунча объект отурсаңыздар, ушунча объекттер бар болчу. Азыр бул жерди бир иретке келтирүү максатында баардыгын бирден эле бир жатка тизип, ушул жерде мороженесин же башка нерсесин сата тургандай кылып бир жатка эле бир жатка тизип берген. Бирок чын эле жанагы эскилиги жеткен, ремонту жок, келген коноктордун бардыгында иренжиткен эмелер бар эле. Эми соодагерлерди түшүнөбүз, бирок кичине каражат салып, заманбап кылып, жанагы өнүккөн шаарлардагыдай кылыш керек да мындайчы. Оюнчук сатык эле бар да, соодаданчы. Калган соодадан жок, оюн жок да булар. Негизи Акбура каналынан 50 метр акыран зона болбойт. Эч макулдашылган эмес, бул өзүлөрү эле чийип келген проекттер. Бул сиздердин вариант. Мэрияга бергенбиз деп атпайсыңарбы? Бир катар болуп калган, анан месталар кыскарып кеткендер. Бирок сиз деле айттыңыз, азыр бул базар болбош керек, парк болуш керек деп. Биз мына жетекчилик катары деле, главный инвестор катары биз паркты оңдоп, мындай
азар кылбай аздан санын да кыскартайлы деген ниеттер бар. ооба. Ошого бирок бул арендаторлор макул болбойт. Ошону чечип бериңиз деп сизге барды. Азыр мындайча айтканда тең инвестор болуп калдыбыз. Проект боюнча бул мына Акбура каналы. Ооба. Анын жээгинде 4,5 гектар айтылып аткан парк. Анын ичинде бул жерде ар кандай кылып разброс болуп. Биз кайерде турабыз азыр? Түптөрүндө ар кайсысын көрө беребиз. Биздин проект болчу. Анан азыр мисалы элдер келип ушул жерде паркта ойноп жүрүп суу саса, суу ичип, баласына же кызына мороженое алып берип, ушундай эле жана тир дегендерди бир эле жерге алып келгенбиз баарынчы. Анан ар кайсы жерде сиздин соодаңыз же бирөөнү карабай бул общий паркты караш керек да. Элдердики да, силердики эмес да, туурабы? Ким барат ошол жерге? О, шахматтын алдына. Бул жерде эл журт уксаңыздар, Жок. агалар, инилер, бул жерде силердин соодаңар эмес, биздин кызыкчылык эмес, бул жерде. Жок, жарандар шаардын мен мында иши кылып биз орток пикир табабыз азыр. Бүт жерде ушундай талаш тарыш маселелер бар экен да. Анан ошо талаш тарыш маселеден качпай биз качып келбей койбой, келип тескерисинче элди угуп, анан ошол эле убакта шаардын кызыкчылыгын, шаардыктардын, шаарга келген меймандардын кызыкчылыгын, анын бардыгын эске алып турган чечим чыгарабыз. Мен элди да угам, жетекчилерди да угабыз дагы, анан орток пикир чыгарабыз. Башында ушундай сөз болгондуктан азыркы сөз башкача болуп атат. Эми бул месталарды дейт, өзүбүз салабыз дейт. Сиздер взнос бересиздер дейт. Аренданы дагы ошончо көтөрөбүз дейт. Кийин дейт, эгерде төлөй албай калсаңыздар аренданы чыгып кете бересиздер, башка айла жок. Бул места биздин өзүбүздүкү дейт. Взнос 1 миллион сом. Взностун өзү 500дөн жогору болуп атат. Эгерде кааласаңар местаны кошуп беребиз 500гө. Эми бир мисалы меники баштагы минуткам чоң болгон үчүн меники азыр 1,5 миллионго барып такалат да. Мен ошол эле местамы алыш үчүн 1,5 миллионго. Эми мына кыздардыкы размери ошондой болгон үчүн 500дөн жогору болуп кетип атат. Бул өсүп кетип атат. Анан менин акыбалым азыр 1,5 миллионго келбейт. Аны көтөрө албайбыз. Көтөрө албайм дагы, анан өзүм дагы кайра кура албайм. Азыр өзүм курушум керек болуп атат. 1,5 миллион взнос беришим керек болуп атат. И аренданы дагы ошол 2 эсе 3 эсе айтканындай кылып жасашым керек болуп атат. Урматтуу президент, урматтуу мына биздин башыбызда отурган, мында элди карайбыз деп эл үчүн күйгөн, мен баардыгыңыздарга кайрылам. Бир эле президенттин милдети эмес бул. Мына биз шайлаган депутаттар биринчиден, сиздерден сураныч чоң, биз сиздерди ишенип шайлаганбыз. Ошо жерде отурбай биздин маселени чечип берип коюңуздар. Менин акыбалым жетпейт. Бизди ушундайга такап койду. Мен азыр мигрант болуп, кайрадан миграцияга иштей албайм. Мен өзүм деле орукчан болуп калдым ушул күнгө чейин. Азыр жашымам өтүп кетип атат. Ушу маселелерди чечип берип койсоңуздар, мына мэрияга келе берип таманыбыз тешилди. Баары жогу не кылып коюшкан билбейм, ошол ижарачынын сөзүн сүйлөп атат. Мына канча күндөн бери, 2 айлап, 3 айдан бери даже иштеген жерибиз жок. Көчөлөрдө ар жерде араба тартып, ошо жерге бир бала чакабызды багайлы десек, ол жерден ам сүрүп бул жакка айдайт, бул жактан сүрүп ол жакка айдайт. Азыр ошол эми бир балама 8 миң алам, чалыма ушул 3 миң алам, ушу менен тирчилик кылып келатабыз. Рахмат, чоң рахмат. Эми азыр кийинки сөз берели, мисалы үчүн сизге. Ассаламу алейкум. Маселеңиз. Ассаламу алейкум. Урматтуу президентибиздин азыр бардык жерде айткан сөзү ошол ишкерлерди колдогула, ишкерге кысым кылбагыла деп эле келатат. Бирок президенттин айткан сөзү көп жерде аткарылбай калып атат да. Мисалы үчүн бизде ушул Навай багында кичи ишкерлик кылып иштейбиз. 2007-жылдан бери иштейм мен. Бизге кысым кылып азырда бир адамдын кызыкчылыгына деп инвесторго берип койду. Азыркы мэриядан. Ошо азыркы мэр ошондой эме кылып берип койгон экен. Азыр билген эмесин чыгарып атат бул. 500 миңден взнос бересиңер, андан сырткары помещенияны өзүм жасап берем местаңарды. О дагы кеткен расходтун акчасын бересиңер деп атат. Мындай орто эсеп менен эсептесек 1 миллиондон ашык акча кетип атат азыр биздин эсебибизде. Биз ошол акчаны кай жактан таап беребиз? Биз өзүбүз кредитте отурак, башка эмеде эптеп эле тирчилик 6 айлык сезонный иште зорго иштеп аткан болсок, онун акчасын кандай кылып беребиз? Биз өзүбүздүн жеп отурган наныбызды алып коюп туруп, баягы көчөдө калтырып эле койду да, мындай айтканда
бизди жаш баладай кылып алдап койду. Мурунку мэр Жеңишбек Шерматович келгенде ошондой деп айтканда, бул силер чыгып эме кылсаңар биз заманбап кылып жасайбыз, жасап туруп кайра эле өзүңөр кирип иштейсиңер. Ошол мурдагы мэрдин сөзүнө ишенип сиздер бошотуп бергенсиздер. Ошол мэрдин сөзүнө ишенип биз бошотуп бергенбиз. Баягы саясатка каршы чыкпайлы депчи. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер мына азыр жогорудагы ошол бала келечеги эс алуу борбору дейбизби, кыскасы Навай парктагы жалпы ушул кичи ишкерлердин арыз арманын уктуңуздар дегендей да. Анан ушул ортодо мен мурдагы мэрдин дагы сөзүн кыстарып коеюн деп атам да. Мурдагы мэр Жеңишбек Шермаматович деп иштеп кеткен мэр бул ишкерлерге мына ушундай өңүттө азыр өзүңүздөр угасыздар маалыматты берген экен, ишендирген экен. Ошондон улам баягы көркөлөрүн убактылуу иштеткен коммерциялык жайларын бошотуп бергенбиз деп атышат да. 500 миңден ар бир берет. 500 миңден бергиле деп атат. Ошондо эсептеп көрсөк, биз тең эле инвестор болуп калат. Ол жерде тең жарымын биз көтөргөн. Ким берди деп атат айырда? Директор. Bir tiyim vermeysin. Çok. Bir daha tiyim vermeysin. Bir de sakın çeşit. Oşun çeşit verince. Üçüncü mesele ошо неме? Üçüncüsü ne de? Özümüzdün болсок, биз өзүбүз турган болсок, аренданы хотя бы İsteklerini kılıp неме кылып бериш керек болуп атат. Ben düşündüm. Birinci mesele boyunca. Birinci mesele boyunca. Metreden kaçmamız deymiz. Raz burası. Bunda bir de olup kaldı da. Onun için de razdan yerinde otasın. Bazara vereyim. İkinci mesele bir tıyım vermeysin. Bir tıyım özü kılar. Sizler özüngör kurasınlar, özüngör işleyin. Onda mesle vermeyiz. Üçüncü mesele cenabı arendası boyunca özüngör kurugla men arendasını tamam dedim. İsteklerini kılıp özümüz kuralım. Bravo. Азыр эми кайра кирип өзүбүздүн местабызды өзүбүз жасап иштейли десек, азыр бизге бул азыркы эме инвестор уруксат бербей атат да. Мен өзүм жасайм, мен өзүм жасап туруп өзүңө киргизем, баягы как квартира сыяктуу болуп атат да. Бизди кирип иштейсиң, аренданы дагы эки эсе кылып көтөрөм деп атат. Ошону төлөй алсаң иштейсиң, төлөй албасаң чыга бересиң, башка адамды киргизем, ошол иштейт деп атат. Ушундай кысымдар болуп атат. Азыр баягы взнос деп 500 миң, андан сырткардагы помещениясын акча төлөсөк, ошол акчаларды биз каяктан алып беребиз? Биз күнүмдүк тиричилигибизди зорго курган адамдар, мына жерде жалаң карапайым адамдар турабыз да азыр. Рахмат. Аке, мына азыр эме боюнча, жалпы взнос боюнча, төлөм боюнча азыркы ошол паркты убактылуу ижарага алып иштеткен бизнесмен деп коелу, ишкерди. Ишкерге болгон сиздердин нааразычылыгыңыздар мындай негизги мазмуну түшүнүктүү болду да. Сиздер эми мисалы үчүн азыр жергиликтүү бийликтен жакшы бир жарыктылуу жол укпагандыктан жогору жака кайрылайлы дедиңиз да. Сиздин кайрылууңуз? Эми биз мына Алча Навай паркында көптөн бери иштейбиз. Ушу биздин кайрылуубуздун себеби мына урматтуу президентибиз Сатун Нуркожоевичке, Ош шаарынын мэрине, депутаттардын төрагасына, депутаттарга кайрылабыз. Ушу өзүбүздүн орундарыбызды өзүбүз алсак, бул азыркы мына инвестор деген бул өзү жасап, өзү бизге удобство түзүп бериш керек да. Аренданы ушунча коюп берсе, анан иштейбиз. Бизден акча сурап атат. Бул акчаны биз төлөп, бул кайта иштешке биздин акыбалыбыз жок. Ошон үчүн мына биз мисалы айта турган деген нерсе мына биздин Акбура парк кошуна тынч эле иштеп атат. Эч жактан кысым жок. Токтогул парк иштеп атат. Бизде жылда ушу Навай парк ушу кысымга алынып атат да. Бул эмне себептен болуп атат, өзү да билбейбиз. Ошон үчүн ушу жогорудагыларга кайрылуубуздун себеби бизге жардам берип, өзүбүздүн ордубузда эч кандай акча төлөбөй иштеп, арендабызды төлөп иштеп иштегенге мүмкүнчүлүк шарт жаратып берсин, э? Түзүп берсе жакшы болот. Келиңиз эже. Сиздин дагы айтчу дечи сөзүңүз болсо керек. Ооба, биздин суранарыбыз ошо кайрылабыз, өз ордуларыбызда калып, ошо жерди заманга ылайык ремонт кылып, өзүбүз астыларыбызды оңдоп, ушу эч кандай ашыкча төлөм болбосо деген эле кайрылуу.
ушу шаардык кеңештен, спикерден, ушу президентибизден суранат элек. Ошо өз ордубузда калып, ошону өзүбүз эле ремонт кылышты. Сиз канча жыл ал жерде ишкерлик менен? Ошо эми кичи ишкерлик менен, албетте. Кичи ишкерлик менен 2005-жылдан бери иштедик. Анан кийин ушу жаңы инвесторлор келип, 13-жыл алганда ордуларыбыздан аяка бияка жылдырып бизди бир ордубуздан экинчи ордубузга, экинчи алияга жылдырганда ошо уландан иштей албай, айыл жакта экинчи алияда соода болбой запкы тарттык. Азап тартып ошо ишкерлик кыла албай калдым мен, жеке мен өзүм үчүн айтайын. Азыр категорически токтоп турат. Жумуш жок. Жок. Азыр жумуш жок. Ошо кайтып өз ордубузга кайтып, өзүбүз ошо заманга ылайык, талапка ылайык орундарыбызды ремонт кылганды биз суранабыз. Келсеңиз эже, мына азыр өткөндө мына азыркы жаңы мэрибиз Жанарбек Кубанычевич келип сиздер менен жолукканы бардыңыздар. Жакын келсеңиздер бул жаккачы. Анан жолуккандан кийин ал жерде арай көзү чарай мына азыркы суроолорду бердиңиздер да. Баарын бердиңиздер. Анан азыркы урматтуу мэрибиз деле жаман сөз айткан жок эле ошол мезгилде. Мына азыркы мына алган ишкер менен бул маселени чечиш оңой эле, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Эч кимиңиздер запкы чекпейсиздер. Мурдага кандай иштесеңиздер, ошондой таризде гана ишиңиздерди, ишкерлигиңиздерди уланта беребиз дедиңиздер. Деди да мисалы ушул. Азыр кандай болуп калды эми ушул? Жок, азыр деле келгенибиз менен ошо бир айдан бери келип атабыз. Мурунку мэр айтканда, макул силер өзүңөр турасыңар, өзүңөр оңдойсуңар деген биринчи маселе. Экинчи маселе азыркы мурдагы мэр болгондо Жеңишбек Шермаматовичтин убагында ошогонун сөзүнө ишенип сиздер бошотконсуздар. Ооба, биз ошолордун саясатына эч кандай каршылык көргөзгөн жокпуз. Макул болдук, себеби жаңылануу бул бизге деле жакшы да. Жаңыланып, сонун кылып иштеген бул бизге деле жакшы. Ошон үчүн биз ага макул болдук. Андан кийинки бул жердеги кече жакында келген Жанар Акаев мэрибиз деле жаман сөз айткан жок. Ал деле айтты, макул биз проектти карап чыгалы, анан экиден өкүл чыгып биргеликте ишти чечебиз деген. Бирок ошол айткандан кийин эле биз дагы жолукканга мүмкүнчүлүк болбой атат да, жолуга албай атабыз. Анан элдин сөзүнө жооп берейин. Мен баягы элдер айтып атпайбы комментарийни, бул жер базар болуп кеткен, мындай пирожки кылып жүргенсиңер деген сөзчү. Бул негизи биз мына 2007-жылдан бери иш алып барабыз. Биз ошол жерде эч кандай бизде базар болгон эмес. Базарды кимдер кылган? Базарды ошол эле мурунку кызыл китептер кылган. Өзүңүздөр билгендей, алардын атын атабай эле коеюн, ошо кызыл китептер базар кылып келген. Ар кимге 200 миң, 300 миңден арендага берип, андан кийин мына осо балдар келечеги алган бизден 2013-жылы алды. Ошолор келип өз билгенчелик ар жерге месталарды сатып, арендага бергенин берип, мына ошентип базар болгон. А биз ого чейинки иштеп келген адамдар бир 10 чакты эле адам барбыз, ашып кетсе да. Ошолор биз өзүбүз эч кандай тартипти бузбай эле, ошол мэрия бизге берген территориядан чыкпай эле арендабызды төлөйбүз, налог төлөйбүз, биз мусор төлөйбүз, светти двойной төлөйбүз. Ушинтип баарын төлөп келгенбиз да. Анан келгенде баягы мурунку мэр, булар бизнесмендер келгенде мурунку мэр ким бар эле? Мелис Мырзахматов бар. Ошол Мелис Мырзахматов бизди коргогон үчүн биз ошол жерде 12 адам калганбыз да. Буларга тийишпейсиң, сен оңдойсуң, башка жагын оңдоп, башка жагын арендаға бере бер деген. А кийинки мэрлер деле бизди коргогон үчүн биз мына 12 жыл ошол жерден тиргилик кылып келдик. Бүгүнкү күндө эмне деп атат? Бүгүнкү күндө биздин эң үнүбүз жетпей атканы, айтып аткан 1-2 айдан бери мэрияга келип атканыбыздын бирден бир себеби бул баягы акча маселеси болуп атат. Биз айтып атабыз, мейли талапка ылайык кылып биз өзүбүз жасайлы, оңдойлу, оңдолууну биз деле сүйөбүз, биз деле жакшы көрөбүз. Ошол нерсени кылалы. Болгону булар айтып атат, 500 миң акча бересиң деп атат. Местаны мен өзүм оңдойм, ошол оңдогон местаны деп атат. Силер 500 миңден бергенден сырткары дагы местаны биз өзүбүз каалагандай калчайбыз деп атат. Мисалы бир күнү келип мен эми турмуш шартым неме келбей, аренданы төлөй албай калсам, тарс этип эшикти жаап коет экен. А мен каяка барам? 500 миң акча төлөдүм ишоого. Ишо мен ал курган жанагы, мен мисалы тирибиз бар, тирдин 400 миңге курабызбы, 200 миңге курабы, менден 500 миңден сырткары ал акчаны да алып атпайбы. Мен ошондо 1 миллион акча берем дагы эмне болом?
Ал келет, мен аренда төлөй албай калдым, же свет төлөй албай калдым, эшигимди жаап салсам мен каяка барам? Биздин маселе көйгөйүбүз ошол эле. Бизге өзүбүздүн мурункудай местабызды берсин, биз өзүбүз мейли заманбап кылып оңдойбуз. Ага биз деле даярбыз. Өзүбүз оңдойлу, жасайлы. Ошол территориябызды мына архитектура айтып атат, силерге берилди, силер өзүңөрдүн местаңарды кургула, макул, мына проектте чыкты деп атат. Бирок ал жактагы деректер жок, эч кандай силерге места жок деп атат. Азыр биздин угушубузга, маалыматтарды укканыбызга байланыштуу мындай деген сөздөр да болуп атат. Башка сырттагы адамдарга ушундай миллион таштагандарга берилет деген да имиштер угуп атабыз. Бирок так маалымат айта албайм, ошого окшогон имиштер жүрүп атат биздин парктын ичинде. Абдан сонун сүйлөп маалыматты берди, бирокчу чын айтканда сизде кошумча сөз барбы? Бизде сүйлөй албайт. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер деле бар биздечи. Мен которуп берип турайын, сиз которосузбу? Ооба. Котормочулук кыласыз анда. Мен ошол жерде 2 жылдан бери, 3 жылдан бери арендатор болуп иштейм деп атат. 5 балам бар дейт. Еще балдарым 5 тең мектепте окуйт дейт, бирөө студент дейт. Мен ишим жок, азыркы күндө үйдө отурам дейт. Бул мен местамы 2ге 1 кылат, 2ге 3 кылат экен, ал мага кичинекей дейт. Мен бирөөнүн колунда арендада иштегенмин дейт. Мен буга чейин бул мэрияга толтура арыз жазган, бирок эч кандай тыянак чыккан жок да. Арызды кайра жазып алып кирип берип атабыз, бардыгыбыз эле. Бизде ушундай мүмкүнчүлүгү чектелгендер дагы бар. Анча-мынчасын туура эмес которуп койгон болсом кечирим сурайм, өзүмдүн айтканы боюнча гана котордум деп айта алам. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Мына азыр менин аркамда ушундай кас-катар тизилип тургандардын негизги кайрылуусун да уктуңуздар, анан маселесин да уктуңуздар да. Азыр мынакей бул айтып атат, мына сөздүн кыскасы дейт баягы. Эң баа бизде азапка, мен жана жогоруда бул маселени айтып өттүм мисалы. Негизи көпчүлүгү дагы бар. Жалпы канча адамсыздар? Бир 15 чакты бар экен, чынын айтканда. Азыр бул жерде бир 10 чакты адам турат. Негизи баягы взнос маселеси дейт. Анан ошончо жылдан бери кетирген эмгектерибиз дейт. Ага кошо взностон сырткаркы дейт. Дагы бак кыжалатчылык дейт да. Азыр анын баардыгын өзүңүздөр уктуңуздар да. Ушул жанагы акча маселеси келип такалган кыжалатчылык дейт да. Мына ушул маселелерди мен жеткирип коеюн дедим. Элдин аманаты бул. Бул мен өзүм токуп чыккан бир программа эмес, же бир образ эмес. Мына ушунча элдин аманаты. Мен ойлойм, жеке өзүм ойлойм, мисалы үчүн жергиликтүү бийлик эгерде мына ушул буга чейин деле бардык кайрылдык деп атышат, мисалы үчүн угуп көз чалып же бир көз жетип кой ушул маселе эл кыйналбасын. Улуу урматтуу президентибиз айтып атат. Ар кандай жыйынга барганда айтып атат. Элди ыйлатпай, жергиликтүү бийлик абдан мындай сөмөй кесеп айтып атат. Керек болсочу, жергиликтүү бийлик эч качан элди ыйлатпагыла, сызатпагыла деп атат. Ошол сөздөр ишке ашып калар деген үмүттө чагылдырдым. Калганын өзүңүздөр таraz алып алыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына жогоруда өзүңүздөр уктуңуздар, баамдадыңыздар абдан жакшы маалыматтарды, мисалы үчүн анан албетте баягы түшүнбөстүк алып келип, туңгуйук алып келип такаган маалыматтарды дагы бир аз өзүңүздөр тыңдадыңыздар. Буга ишкерлердин, кичи ишкерлердин Ош шаарындагы Набай эс алуу паркындагы кичи ишкерлердин дагы нарыз армандарын, даттанууларын уктуңуздар. Ошол эле учурда буга чейин келип кеткен ошол иш-чара же болбосо ошо жолугушуу маалындагы жаңы Оштун мэри Жанар Акаевдин, ошол эле мезгилде архитектуранын, тийиштүү мамлекеттик органдардын, ошол эле мезгилде жана ушул бала келечеги эс алуу багынын, Набай паркынын жетекчиси Самат мырзанын дагы оюн ортого салдык да, мисалы үчүнчү ошол мэр менен кошо айткан маалыматтарын кошо чагылдырдык, себеп дегенде бейтараптуулук болуп калбасын деген максатта. Бизге кайрылышкан, мага кайрылышкан ишкерлердин маалыматына караганда, алардын негизги эле талабы же болбосо бир максаты, үмүтү жергиликтүү бийликтен, Ош шаарынын мэринен. Эми ошончолук мисалы ошол паркты оңдоп, түздөп өнүктүрөм деген инвесторго же ошол инвестордун талабын аткарып аткандан кийин, взносторун мейли деп макул деп төлөп аткандан кийин, андан кийинки биздин ушул кичи ишкердүүлүгүбүзгө, кичи ишмердүүлүгүбүзгө кандай кепилдик болот? Себеп дегенде ал жак бул жактан угуп атабыз, силер мейли ушул күркөлөрдү
койкойтуп сонун кылып современдештирип заманбап ыкмада салып бүткөндөн кийин анан эгерде бир мүчүрүштүктөр кете турган болсо же болбосо эми ижара акылары ар кандай шарттарга байланыштуу ушундай алешендиктер боло турган болсо анда силер келишимди бузган болосуңар. Биз силердин ордуңарга башка ишкерлер менен же адамдар менен келишим түзүүгө аргасыз болобуз деген маалыматтарын түшүнбөй жатышкан убагыда чын айткандачы менин оюм да бул, эми менин өзүмдүн аналитикам, анализим. Ошого мисалы үчүн эгерде кичи ишкерлердин маалыматы бул, эгерде мисалы үчүн мейли ошол канча десе ошол взносун коелу, ошол инвестор менен чогуу иштешели дагы, анан ошол коюлган шарттарга ылайык, талаптарга ылайык мыйзам чегинде өзүбүздүн ижара акыбызды дагы элдешип келишкенден кийинки кадамдарыбызга кепилдик берилсе, анда абдан сонун болот эле. Азыр эми бүдөмүк мындай орусча айтканда заблужденияга барып такалып калды. Баягы көпчүлүгү түшүнүп, кыскасы мына ушундай бизге так маалыматтар айтылбай жатат. Кичи ишкердикти колдоо боюнча бир биздин үнүбүздү уккан жан барбы деген максаттарын ушул суроолоруна жооп издеп таба албай убарат. Эми буну урматтуу президентибиз деле кандай гана жыйындар болбосун, кандай гана мисалы жолугуштар болбосун, баардыгын айтып атат, какшап айтып атат. Жергиликтүү бийлик элди сыздатпагыла, кандай гана проблема болбосун, анын альтернативалык булактарын таап издеп, маселени ордунда чечкиле. Монтип коомдук пикир жаратпагыла деп кайра какшап атат. Дегеним, эми мисалы үчүн азыр эми бул ишкерлерден сырткарыда өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мисалы акыркы 2 жуманын ичинде ар тараптан мисалы үчүн мурдагы экс-мэрдин ишине карата сын пикир, кыскасы баягы оош кыйыш жаңылыктар айтылып жаткан чакта, мына ушул ишкерлер дагы ушул маселенин чечилишине биздин дагы баягы армандарыбыз, проблемаларыбыз кошо чечилип калса жакшы болот эле деген үмүттөр менен ушул мага келип кайрылышты да. Мен ошол маалыматтарды сиздерге жакшынакай кылып чагылдырып өттүм. Ишкерлердин ишкерлер мисалы үчүн кичи ишкерлер болуп бөлүнсө деле мисалы үчүнчү алар дагы бир аркасында бир жок дегенде 15-20 чукул мисалы адамдарды иш менен камсыз кылып, алар деле салымын кошуп, алар деле налогун, салыгын төлөп, алар деле башкасын төлөп, ушул мамлекетке же болбосо жергиликтүү бюджетке салымдарын кошуп келаткан инсандар. Булар деле мисалы башка планетадан келип калган же башка бир мамлекеттен келип калган адамдардын тобу эмес. Бул эми элдин аманаты, элдин мага берген маалыматын сиздерге мынтип жайып бердим. Маселени мисалы үчүн биз ойлойбуз, мисалы үчүн ар кандай варианттарын алып, урматтуу мэрибиз Жанар Кубанычевич мисалы үчүн бул боюнча дагы маалыматы болсо керек. Кудай буйруса ушул көрүнүштөр сыяктуу көйгөйлөрдү чечүүнүн үстүндө ушул секундтарда деле баш оорутуп иштеп жаткан учуру болсо керек деп ойлойм да. Эми бул чечиле турган маселе, чечилбей турган маселенин өзү жок бул дүйнөдө дегендей, маселенин оң жагына чечилип калуусуна биз дагы тилектешпиз. Жакшы туруңуздар.